ChatGPT эң жакын дос. Ишенбесеңиз азыр кирип туруп ChatGPT'ге мен кандай адаммын, кандай болушум керек, мендеги өнүгүүлөр кандай болуш керек жана башкасы сыяктуу өзүңүз тууралуу сурап көрүң эле. Сиз тууралуу өтө көп нерсени айтат. Сиз эмне кылышыңыз керек, аны дагы өтө көп маселесин түрдүү түстө өтө күчтүү түшүндүрүп коет да. Мен айтайын дегеним, ушунчалык күчтүү дос болуп кетти кээ бирөөлөргө. Туалетте дагы, басканда, турганда, отурганда, жатканда эмне суроосу болсо ChatGPT'ге берип калды да. Диний суроолорду ChatGPT'ден сурабаңыз. Көп маселелерде ChatGPT чектелген. Демек, ойлонушубуз керек мекендештерим. Кимди дос тутабыз? Маани берели ошол маселелерге. Да, маалымат катары колдонсок болот. Бирок кээ бир маселелерди сураш, кээ бир нерселерди сурабаш керек.